Павел Матиш. Сейчас введет мяч в игру. Здесь нужно быть осторожными. Ну и вообще, кстати говоря, Бангладеш не прессингует и оседает полностью практически всем составом на своей половине поля. Сейчас полностью своим составом они практически все у своих ворот. Майер на Землянухина. Нет, вот он, Землянухин, да, и он рвется вперед. Передача внешней стороны стопы, а здесь мяч летает в ворота и 2-0, друзья. 2-0. И здесь уже все понятно. Это Валерий Кичин, по-моему, нет? Да, это вышедший на замену Ильдар Амиров, да. Я вас поздравляю, друзья, 2-0, это уже победа. Бангладеш с такой игрой вообще не отыграется. И у нас есть в активе очередные 3 очка. Это здорово, это замечательно. И поздравляем мы вышедшего на замену Ильдара Амирова. Замена, которую провел Александр Кристинин, сработала. Вот он повтор. Урматтуу мекендештер, ошентип Ильдар Амиров оюнга алмашууга чыгып эсепти мындан ары күчөттү. Ошентип 2-0 эсебинде Кыргызстан курама командасы бул беттештин тагдырын чечти десек болот. Александр Кристинин чындап чыныгы тренер экени, чыныгы машыктыруучу экени ушул жерден көрүндү. Биздин көрүүчүлөрдүн кубанычында чек жок деп айтсак толук жарашат. Мына ушул голду көпкө чейин көрмандар күттү. Жана эң көз жоосун алган жакшы чабуулдан кийин ошентип эсеп сандарын 2-0 жеткирди. Эң акыркы мүнөттөрдө дагы кезектеги чабуул, дагы гол киргизгенге мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстан курама командасынын 17-чи номердагы оюнчусу Ильдар Амиров киргизди. Ал эми коноктор эч кандай бул беттеште жок дегенде 1 упай алып калууга да мүмкүнчүлүгү жок деп айтсак болот. 1 гол жаратууга убакыт бар болгону менен алар деле аны деле бул коноктор колдоно алчу эмес. Анткени алар акыркы мүнөттөрдө буттарын араң түйрөп калышты десек болот. Мына эң акыркы болгон күчүн салып гана намысынын күчү менен гана мындай аракеттер жасап жаткан сыяктуу. Эми биздин оюнчулар бул жерде коргонууга чыгышы керек. Павел Матиш молодец, азамат деп айтсак болот. Мына ушул жерден эң кооптуу абалды жокко чыгарды. Дерлик 2 жолу дарбазага сокку кыскаралыктан багытталып, бирок биздин дарбазачыбыз бул жерден эч кандай шашпастан бул чабуулдун бизин толук кайтарып, жолсу толук өзүнүн көзөмөлүндө алып калды десек болот. Валерий Кичин дагы ушул сол канаттан кубаттуу соккуну дарбазага багыттаган болчу. Анын соккусунан кийин гана Ильдар Амиров эсепти 2-ге жеткирген. Ал эми ортодогу калыс негизги убакытка 3 мүнөт кошту. Анын 1-чи мүнөтү артта калды. Дагы 2 мүнөт биз Кыргызстандагы футбол майрамын көрмөкчүбүз. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. Эдгар Бернхард топто. Биздин uzun бойлуу оюнчулар аял аянтында, ошондой эле Азамат Байматов да азыр аял аянтына кирип турган учуру. Анын стандарттык абалда кандай гол жаратарын жакшы билебиз. Дагы бир бийикке көтөрүлгөн топ, коргоочулар топтун чабуулдун изин кайтарганы менен кайрадан топко ээлик кылуу биздин оюнчуларда. Оң канатта Антон Землянухин өз өнөктөштөрүн издөөсөн жөн гана синч жасап жатканын көрүүдө, эми топту дагы биздин пайдабызга алып калды. Антон Землянухинге анткени Антон Землянухинди 90 мүнөт бир коргоочу коргоп жүрүшү мүмкүн эмес. Аны коргойм деген буга чейинки оюнчу чарчап калгандыктан ушундай Фабио Лопес жаңы оюнчуну чыгарып аны коргоого алган. Биздин оюнчулар жөн гана өз жарым талашында топту бири-бирине өткөрүп, мына ушундай футболдук майрамдан чындап ырахат алып жаткан учуру. Мына биз ушундай оюнду 20 жыл күткөнбүз, 24 жыл күткөнбүз десек болот. Кыргыз футболунун деңгээли акыркы жылдарда абдан өстү деп айтсак болот. Буга албетте Балкы футбол федерациясынан баштап жалпы тиешелүү ошондой эле аткаруу бийлиги президенттен баштап коомдук канал жалпы тиешелүү жетекчилердин баары
Substitution for Ушул ийгиликке Kyrgyzstan. ортоктош деп айтсак Player болот. number 6. Мына эми эң акыркы алмашуу биздин Mahmayev курамда Viktor болуп өттү. replaced by player number 20, Rustamov Герман Tursunalı. катар саны менен Бактияр Дүш Өтүлөштөр бул Kırgızistan жерде kurama komandasında Viktor Mayer'in oyuncu almıştırıldı. 6. nomerdagi Mayer Viktor'un ornuna 20. nomerdagi Rustamov Tursunalı girdi. азыр алып барып жаңы Substitution for Kyrgyzstan. Player number дагы бир 40, Sidorenko Pavel, негизги was убакыт replaced соңуна чыкты. Мына ушул by боюнча алмашкандан кийин player азыр number 19, Sanjay Islam. Рустамов Турсунали Виктор Майерди Kırgızistan алмаштырган. Ал komandasında эми oyuncu almıştırıldı. 9-чу 14. nomerdagi Sidorenko Pavel, 9. nomerdagi Sanjay Islam girdi. Ислам Шамшиев бул 14-чү катар саны менен ойногон Павел Сидоренконун ордуна кирди. Бахрейндик калыштын ышкырыгы жаңырып, ошентип биздин команда татыктуу кезектеги 3 упайга ээ болду. Ladies and gentlemen, the final score is 2. Kyrgyzstan 0, Bangladesh. Ladies and gentlemen, we thank you for your attendance this evening and hope you enjoyed the match as we did. Hope to see you again and good night. Азыр турнирди Hormatlı futbol oyuncuları oyun sonuna çıktı. Finaldagi ise 2-0 Kırgızistan jengdi. Tacikistan жана командалары жетишет. Günümüzdür, iyi bildi olsun. Tacikistan bizге каршы канчалык орой ойнобосун, биз Tacikistan курама командасына жыйырмандык кылышыбыз керек, анткени алар Иорданиянын упайларын алганга жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Эми азыркы беттеште мына сиздер менен футболдук майранда чогуу жөө болгон. Мен Эркин Абдуллаев болдум жана Рашифов Махотин. Кыргызстан алга дөнөкчү жана сиздер менен коштошмокчубуз. Мы победили 2-0, 3 очка у нас еще здесь. И я вас поздравляю, конечно же, с этой яркой и абсолютно заслуженной победой. В первом тайме отличился Виталий Люкс, и во втором вогнал на сетку